Талаш шаарындагы Сагын Абдуллаев атындагы номер 6 орто мектебинин бир мугалими коронавирус инфекциясына кабылган. Ошондой эле дагы бир мугалим үй карантинге алынган. Бирок билим берүү үзгүлтүккө учурабай, окуу процесси өз нугунда жүрүп, санитардык эрежелер көзөмөлгө алынууда. Биз 2 мөөнөт менен окуйбуз. Көпчүлүк окуучуларыбыз биринчи мөөнөттө окушат. Ал эми түштөн кийин экинчи сменада 4 классыбыз окуйт. Азыр кырдаалга байланыштуу биз алгоритмди сактап, окуу процессин жүргүзүп атабыз. Учурда мугалимдерден грипп болгон мугалимдер да кездешип атат. 2 мугалимибиз больничныйга чыкты, 1 мугалимибиз Бишкек шаарында, ал эми 1 мугалимибиздин үйдө карантинде болуп атат. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ооруп калгандыгына байланыштуу. Окуу процесси үзгүлтүккө учураган жок, алардын ордунда замин жүргүзүлүп атат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курчуп бара жатканына байланыштуу окуучулар санитардык эрежелерди сактоого тийиш. Бүгүнкү күндө номер 6 орто мектепте жалпы 700 окуучу билим алат. Алардын саламаттыгы үчүн күнүнө медайым окуучулардын дене табын текшерип, кооптуу илдеттен коргонуунун жолдорун түшүндүрөт. Бизди медсестра эртең менен келгенде колубузга антисептик тебет жана 2 саат сайын маскаларыбызды алмаштырып турабыз. Мен досторум дагы антисептик менен колдонобуз, бет кап колдонобуз. Температураны келген сайын текшерип турат жана антисептик колубузга себет. Эртең менен келгенде эле биздин мектептин медайымы Айтолкун эже ар бир класска кирип фильтр жасалат. Фильтр жасоо көзөмөлгө алынат. Класстар желдетилип турулат. Балдар маска менен келишет. Эртең менен медайымыбыз дайыма балдардын температурасын текшерип, маска менен келген балдарды да кошо көзөмөлгө алып, ар бир класста канча бала ооруп жаткандыгы катышуу алынып, көзөмөлдөнүлүп, мезгилдүү сасыкталмоого кабылган балдар болсо убактылуу мектепке келтиртпейбиз. Азыркы тапта калк арасында мезгилдүү сасыктымоо илдети да күч алууда. Ошондуктан ден соолукка кам көрүү зарылчылыгы башкы орунда экендигин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгерлери билдиришет. Белгилей кетсек, учурда ар бир мектепте санитардык талаптардын сакталышы көзөмөлгө алынган. Окуу башталгандан бери биз барып да, барбай да, айтып да текшерүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эртең менен балдар келгенден баштап ар бир медработник же мугалим балдардын табы кандай уктады, ошолорду сурап, опрос кылып, буну эртең мененки фильтр деп коет. Ошондой кылып киргизилет. Анан кийин азыр бизде Талас шаарында, Талас областында бүгүнкү күнгө жакшынакай абал. Балдар бүгүнкү күнгө жок. Себеби дегенде детсадта да, мектепте да абалыбыз жакшы эле. Пандемия билим берүүнүн сапатына өз кедергисин тийгизди. Андыктан санитардык талаптарды сактап, кооптуу илдеттен коргонууну дарыгерлер эскертет. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Меманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.